Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 21-июнга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргыз балбандары Азия чемпионатында 10 медаль утушту. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча жаштар курама командасы Азия чемпионатында 2 алтын, 4 күмүш, 4 коло медаль утту. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, мелдеш Вьетнамдын Вунгтау шаарында өтүп жатат. Алтын медаль ээлери Асан Жанышев, Нурманбет Раймалы уулу. Күмүш медаль ээлери Нурболот Бердикулов, Байман Каримов, Кутман Темирбеков, Бекзат Орункул уулу. Коло медаль ээлери Курманбек Жапаров, Баяман Аппилов, Эрлан Марс уулу, Нурболот Токтогонов. Курама команда улук машыктыруучу Атай Замирбековдун жетекчилиги алдында мелдешке катышты. Урматтуу Россиядагы Москвадагы мекендештер, сиздерге биз өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка, регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС Россиянын бардык аймагына, жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленая карта Сахаровадан, Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биздин кызматты колдонуңуздар. Биз менен байланыш +7 977 38 836 32 WhatsApp +996 556 80 90 52. Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы коопсуздук келишими ратификацияланды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы коопсуздук кызматташтыгы жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Документке Бишкек шаарында 2024-жылдын 5-ноябрында кол коюлуп, Жогорку Кеңеш тарабынан 2025-жылдын 21-майында бекитилген. Макулдашуу коопсуздук жаатында эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн мыйзамдык базаны түзүүгө багытталган. Өз ара аракеттенүүнүн негизги багыттары эл аралык терроризмге, экстремизмге жана сепаратизмге каршы күрөшүү, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө, уюшкан кылмыштуулукка жана киберкылмыштуулукка каршы күрөшүү, ошондой эле адистештирилген адистерди даярдоо жана эки өлкө үчүн тең кызыкчылык туудурган башка багыттар болот. Назиманы күйөөгө бериш керек деп Бекборбиев айтты. Мен алганга даярмын. Назима Ратбековага. Интернеттен көрдүм. Бекборбиев чөнөктөшү Назиманы күйөөгө бериш керектигин айтты. Кимге экени белгисиз окшойт. Жигити болсо билмекпиз, демек башы бош. Мага ушул кыз жагат, жароокер, назик, кичпейил, жүрөктү козгойт да. Ал эми өзүм жөнүндө айтсам 33кө чыктым, ишкерчилик менен алектенип жүрөм. Мал чарбам, фермам бар. Назима менен баш кошуп калсам бактылуу үй бүлө курат элек. Менин курагымда оңой менен кыздар да жакпай калат экен. Бирок ушул сулууну сыртынан баалап сүйүп калдым. Буюрса жакында таанышууга барып, аракетимди жасоого батынып турам. Убакыт келди. Эгерде үйлөнүп калсам Бекборбиев менен ырдатпайт элем. Бактылуу турмушту көрсө, Назима өзү деле макул болсо керек. Көп бала төрөсө, мен ошого татыктуу ата катары өзүмдү көрсөтмөкмүн деп жазган Араба Кейжи сайты. Тышкы иштер министрлиги Америкадагы кыргызстандыктарды мыйзамдарды так сактоого чакырат. Тышкы иштер министрлиги Американын аймагында жүргөн, ошондой эле бул өлкөгө сапарга чыгууну пландап жаткан кыргызстандыктарды жашаган өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын так сактоого чакырды. АКШнын ички коопсуздук министрлигинин маалыматына ылайык, акыркы жылдары Кыргызстандын жарандары тарабынан виза режиминин бузулушу, анын ичинде туристтик, студенттик визалар боюнча мыйзам бузуу учурлары көбөйгөн. Айрым жарандар тарабынан мындай визалык режимдин бузулушу жалпы Кыргызстандын жарандарына карата терс таасир тийгизип, бардык мекендештерге карата чектөө чараларынын киргизилишине алып келиши мүмкүн болгон тобокелдик фактор катары каралышы мүмкүн деп айтылат Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Буга байланыштуу Тышкы иштер министрлиги жарандарды төмөнкүлөргө чакырат. АКШда виза менен уруксат берилген мөөнөттү так сактоого, уруксат берилген мөөнөт бүткөнгө чейин АКШ аймагынан чыгып кетүүгө, министрлик визалык режимди сактабаган учурлар терс кесепеттерди жаратып, мыйзам бузгандардын өздөрүнө гана эмес, АКШга барууну каалаган башка жарандар үчүн дагы виза алууну татаалдаштырышы мүмкүн экендигин баса белгилейт. Белгилегендей, Тышкы иштер министрлиги визалык жана миграциялык маселелер боюнча АКШ тарап менен тыгыз өз ара аракеттенүүнү улантат.
УКМК тамеки аткезчилиги менен алектенген уюшкан топ кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тамеки аткезчилиги менен алектенген уюшкан топ кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда мамлекеттик бажы кызматынын Ош бажысы менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Ош облусунун аймагына тамекилерди экономикалык контрабандалык жол менен алып кирүү менен алектенген туруктуу трансулуттук топ аныкталган. 2019 жылы ОЗК, ЗСА, БНИ, АМНнын колдоосу астында Кыргызстандын аймагына тамеки түрүндө товарлардын ири партияларын жеткирүүнүн туруктуу кылмыштуу каналын түзүшкөн. Схема дегенде импортталган тамекилерди камакка алуудан, андан кийин аларды сактоого өткөрүп берүүдөн, андан кийин камакка алынган товарларды алып кетүүдөн, эффективдүү уурдоодон турган. Экономикалык контрабанда беренеси менен козголгон кылмыш ишин алкагында ошондой эле ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө аталган топтун мүчөлөрү Бимиош сервис МТОнун жооптуу кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алып, товарларын уурдап, андан соң Казакстандын аймагына бажы төлөмдөрүн төлөбөстөн сатып жиберишкени белгилүү болгон. Аталган уюшкан кылмыштуу топтун жогорку деңгээлдеги кылмыштуу даярдыгы болгон. Анын ичинде кутумчулук, куролдорду бөлүштүрүү, мыйзамсыз кирүү жана башка элементтери бар. Кылмыштуу аракеттердин натыйжасында Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыктарына 42 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Учурда аталган жарандар кармалып Ош шаардык соту тарабынан УКМКнын тергөө абагына камакка алууга баш коргоо чарасы тандалды. Депутат Жаныбек Кыдыкбаев бардык жарандарды жана мамлекеттик кызматкерлерди баңгизат колдонууга текшерүүнү сунуштады. Эл өкүлү Жаныбек Кыдыкбаев синтетикалык баңгизаттарды колдонуп жаткандардын саны өсүп жатканына тынчсызданууда. 20-июнда Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын жыйынында ал мурда мындай оор абал негизинен чоң шаарларда гана байкалса, азыр баңгизат колдонгондор аймактарда да көбөйүп жатканын белгиледи. Ар бир жаранды, анын ичинде мамлекеттик кызматкерлерди текшерүү үчүн атайын лаборатория керек. Баңгизат колдонгондор аны ичимдик менен кошо колдонуп, элдин көзүн башка нерсеге буруш үчүн пайдаланат. Жаштар бузулуп баратат. Биз мамлекетти кимге таштап кетебиз? Баңги болуп калган адамдаргабы? Баары дал ошол жакка бара жатат. 20 жылдан кийин баары жапырт колдонушат. Бул тукумулоо көрсөткүчүнө да таасир этет. Калктын саны азаят. Ошондуктан бардык адамдарды текшерип, анализ тапшырыш керек, деди Жаныбек Кыдыкбаев. Саламаттык сактоо министри Эркин Чечебаев учурда Россия тарап менен биргеликте мектептердин саркынды сууларын анализдөө боюнча долбоор иштелип чыгып жатканын билдирген. Эгер саркынды суунун аз гана бөлүгүн текшерсек, анын курамында синтетикалык баңгизаттардын калдыктары барбы жокпу? Аныктоо мүмкүн болот. Эгер кайсы бир мектептен табылса, анда Ички иштер министрлиги менен биргеликте ошол мектепти максаттуу текшерүүдөн өткөрөбүз. Бардык окуучуларды же студенттерди текшерүү мүмкүн эмес, бирок айрым мектептерди текшерүүгө болот, деп кошумчалады министр. Артымда турган ушул кичинекей балага колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер деп кыйналып, азыр акыркы операциясына 31 000 доллар каражат керек экен. Эжеке ушул биздин аудиторияга чыгабыз деп сиздердин алдыңыздарга келип отурган үчүн ушуга колдон келген жардамыңыздарды берип коюңуздар, туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Эл мырза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн 31 000 доллар операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мукамбек Б жана Сбербанк Райымберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенди сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү. Ош Бишкек жолунда катталган жол кырсык 4 адамдын өмүрүн алды. 20-июлда саат болжол менен 6:00 Жайыл районуна караштуу Ош Бишкек унаа жолунун 170-чакырымында жол кырсыгы катталып, 4 киши каза болду. Бул тууралуу милициядан билдиришти. Маалыматка караганда Honda Fit үлгүсүндөгү унаасы түштүктөн түндүккө карай бара жатып, карама-каршы тилкеге чыгып, оор жүк ташуучу унаа менен сүзүшкөн. Кесепетине жеңил унаада бара жаткан 4 адам ошол жерде каза болуп калган. Аты жөндөрү такталып жатат. Азыркы учурда Жайыл райондук Ички иштер башкы башкармалыгынын жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери иштеп жатышат. Каракол эл аралык аэропортунда чоң учактарды кабыл алууга даярдык көрүлүүдө. Каракол эл аралык аэропортунда чоң учактарды кабыл алууга даярдык жүрүп жатканын Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов билдирди. Анын маалыматына караганда, учурда аэропорттун учуп конуу тилкесин узартуу боюнча масштабтуу иштер жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө учуп конуу тилкесинин узундугу 2450 метрди түзүп, белгилүү бир класстагы учактарды, мисалы Dash 8Q400, RJ85, ошондой эле чакан бизнес учактарын тейлей алат.
Жакын арада курулуш иштери аяктагандан кийин учуу тилкенин узундугу 1300 метрге узартылып, жалпы узундугу 3750 метрге жетет. Бул техникалык жаңылануу аэропорт үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Учуп конуу тилкесинин кеңейтилген параметрлери орто магистралдуу жана кең фюзеляждуу аба кемелерин, анын ичинде Airbus A320, A321, Boeing 767, ошондой эле Il-76 сыяктуу оор жүк ташуучу учактарды кабыл алууга мүмкүндүк берет деген Манасбек Самидинов. Келечекте Каракол эл аралык аэропорту туристтерди мындан да көбүрөөк кабыл алууга, коммерциялык жана гуманитардык жүктөр үчүн натыйжалуу логистиканы камсыздайт. Бул долбоорду ишке ашыруу региондорго жеткиликтүүлүктү жогорулатууга, туризмди өнүктүрүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өлкөнүн транспорттук көз карандысыздыгын күчөтүүгө багытталган Кыргызстандын аймактык аэропортторун модернизациялоонун жалпы программасынын бир бөлүгү болуп саналат. Кыргыз-түрк кызматташтыгынын актуалдуу маселелери талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Мекин Мустафа Кемал Окемди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кыргыз-түрк кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, анын ичинде билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык саясат жана санариптештирүү тармактарындагы өз ара аракеттенүү боюнча пикир алышкан. Эдил Байсалов Туркиянын туруктуу колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирип, эки өлкөнүн тарыхый жана маданий байланыштарына негизделген стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары тереңдетүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Өз кезегинде элчи Мекин Мустафа Кемал Окем Туркиянын эки тараптуу күн тартибинин артыкчылыктуу багыттары боюнча активдүү диалогко жана практикалык кызматташууга даярдыгын ырастады. Өзгөчө кырдаалдарда калкка эрте кабарлоо системасы жаңыланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдардын алдын алуу жана калкка эрте кабар жеткирүү системасы жаңыланды. Министрликтен билдиришкендей, 20-июнда министр Бообек Ажыкеев башында турган өздүк курамдын жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын туруктуу өкүлү Александр Соловьёва, Европалык биримдиктин Кыргызстандагы кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Ханс Фарнхаммердин катышуусунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунда табигый кырсыктарга эрте чара көрүү үчүн калкка тез кабар жеткирүүчү системалык жабдууларды тапшыруу жана практика жүзүндө көрсөтүү иш-чарасы уюштурулган. Бообек Ажыкеев белгилегендей, дүйнөлүк климаттын өзгөрүш шартында өзгөчө кырдаалдарга туруктуулукту жогорулатуу үчүн ага күчтүү даярдык керек. Биз үчүн адам өмүрү маанилүү, андыктан калкты жана алардын мүлкүн коргоо жөндөмүбүздү күчөтүп жатабыз. Борборго орнотулган заманбап жабдуулар маалыматты ыкчам алып, жааматтар менен тыгыз кызматташуубузду камсыз кылууга жардам берет деп белгилеген министр, ушул эле долбоордун экинчи фазасын алкагында башка дагы заманбап жабдуулар алынып, элет жерлерине эрте кабарлоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, модернизациялоо аракеттери уланаарын кошумчалаган.